Кайрымдуулукка 100 тонна көмүр. Кыш көптөгөн үй бүлө үчүн эң оор мезгил. Бүгүн биз Баткен облусунун Кызылкия шаарында турабыз. Бул жакта 50 тонна көмүр кайрымдуулукка берилип атат. Ошондой эле Баткенде дагы 50 тонна берилет. Ушунча көмүрдү кайрымдуулукка ким берип атат десеңиз, анда жүрүңүз чогуу таанышып келели. Атым Махмут, өзүм Аксыдан болом. 15 жылдан көбүрөөк болду. Турция мамлекетте жашайбыз, Стамбулда. Ошакта ишкерлик менен алек болобуз. Кыргызстаныбызга да келдик. Дегенде мамлекеттик ишкана менен шерик болуштуп атабыз. Бу кайрымдуулукту негизи ишти башынан элдин батасын алайлы деген ниетте. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген. Ушундай сизге окшош адамдар, долбоорлор көп болсун деп айтып кетким келет. Кыргызстанда көп эле ишкерлер иш баштайт, бирок мындай салык маселесине келгенде таза эмес иштешет да. Ошол жактан сиздердики кандай болуп атат? Бул мен жеке өзүмдүн пикирим, жеке принцип. Салыкты мен биринчи очурда төлөш керек деп ойлойм. Ошол эле балдарыбыз окуган эжекелерибиз, мугалимдер, балдарыбыз ооруп сабап барып аткан дарыгерлер, ошолордун айлыгы, акысы биринчи ошо элди камсыздап, арзан көмүр менен камсыздап, анан экспортто кылайлы деген максатыбыз бар. Эми ар бир иште өзүнө жараша кыйынчылыгы болот. Бул тоодогу иш. Ар жылы кыш ушул кайрымдуулукту кылып турабыз буюрса, багуучусу жок, шарты жок кишилерге бекерге эле таратып. Сиз өзүңүз жеке иштетесизби же партнерлор барбы? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Кыргыз көмүр менен мамлекеттик ишкана менен шерик болдум. Дагы досторум бар, өзүмө окшогон 15 жылдан бери Болот байке, Улук байке деген акелерибиз бар. Олор менен да чогуу шерик болуп. Эмне үчүн Кыргызстанга кайтып келдиңиз? Иш баштайлы, өзүбүздүн мекенде иштейли деп, өлкө башчыларыбыз шарттарды түзүп берип атат. Ийгилик ишиңиздерге чоң рахмат. Рахмат. Статистикага кабыл берип атасыздарбы? Биздин фонддо азыр негизи бүгүнкү күндө бир 100 баланы чакырдык. Жардам берип келатабыз атасы жок балдарга. Эгерде бул маалымат сизге же таанышыңызга пайдалуу боло турган болсо, анда бөлүшүп колдоп коюңуз. Ар бир үйдө бул кышта жылуулук болсун.